turmuşka çıkpay эле койсо болобу дейт. Turmuşka çıkpay эле койсо болот. Бирок bir şart menen. Ушул нерсеге канаттансаңыз turmuşka çıkpay койсоңуз боло берет. Эртеге караганда үйдө өзүм жалгыз калсам, көчөдө калсам, даратканага бара албай калсам, төшөгүмдө, шымымда даратымы бузуп жата бергенге даярмын десеңиз. Мага келген дооматтардын бардыгыны кабыл алганга даярмын десеңиз. Өлгөндөн кийин соопко бир ушул арканын мурас калтырып кеткен балдарыңдын жакшылыктарына муктаж эмесмин десеңиз, күйөөгө чыкпай койсоңуз боло берет. Жок, мага элиме, жериме, мамлекетиме салым кошушум керек, акыретимди курушум керек. Өлгөндөн кийин мен соопко муктажмын. Бул дүйнөгө жаралгандан кийин менин чоң милдеттеримдин бири бул артыман урук тукум калтырышым керек. Өзүмүн улутуму, өзүмүн мекеними сактап калышым керек десеңиз, анда турмушка чыгасыз, балалуу болосуз, бардык жакшылыктарга жетесиз. Ден соолугуңузга дагы пайда, мамлекетиңизге дагы пайда, акыретиңизге дагы пайда. Курук дооматтан алыс болосуз. Жакшылыктары эсепсиз, чексиз. Ошондуктан турмушка чыккандыгыңыз бул эң жакшы нерсе. Ден соолугуңузга пайда, бала чакаңыз, турмушуңуз, келечегиңиз, урук тууганыңыз кандай жакшы нерсе. Элестесеңиз, сенен калган 100-200 бала бар. Неберелериң бар. Бул дүйнөгө ушундай салым кошуп өтсөң кандай сонун. Өзүң жалгыз төрөлдүң, өлүп калдың. Эч нерсе кылбастан. Атайлап. Колуңан төрөш колуңан келет эле, үйлөнүш колуңан келет эле. Элиңе, жериңе, мамлекетиңе, келечек муунуңа, өзүңүн улутуңа салым кошуш колуңан келип туруп, атайлап кылбай койгондук акмакчылык бул. Алла Таала сага көптөгөн нематтарды берди, жакшылыктарды берди, өмүрдү берди, ден соолукту берди, ушул мүчөлөрдүн бардыгын берди. Эмне үчүн деди? Өзүң жыргап өлүп кал деген жок да. Алла Таала мүмкүн ушул жерди курсун, өнүктүрсүн, өстүрсүн деди. Ошондуктан эң чоң вазифаңыз турмушка чыгып, балалуу болуп, балдарды жакшы тарбиялап, элге, жерге, динге салымыңызды кошуп, бактылуу болуп, бейишке барганда шундай рахатта болгонуң кандай жакшы. Бейишке барсаң, неберелериң, балдарың сен үчүн жакшылыктарды кылган, садакаларды кылган, сага эсепсиз жакшылыктарды келип жаткан болсо, кандай сонун жыргалчылык. Ошондуктан турмушка чыгыңыз деп айтат элем.